Өлкөгө мыйзамсыз ташылып келди делген Абхаз армиян номерлүү автоунаалар мыйзамдаштырылат. Ал үчүн 6 ай убакыт берилди. Бул жарлык санасы санга бөлүнүп жаткан оң рулдүү автоуна ээлерин сүйүнттү. Адилет Мамасадыков да 1 жылдан бери армиян номерлүү унаа айдайт. Колунда тиешелүү документи жоктугунан унаасын үйүндө токтотуп турууга аргасыз болгон. Бизде эми мындайча айтканда көпчүлүгүндө ВОЗ документ жок. Таможенный союздан киргендиги боюнча маалыматтык так документ жок. Бизде мындай кирген, числода кирген деген документ жок. Көпчүлүгүндө тек паспорт бар, анан машинанын өзүнүн китепчелери эле бар, Япониядан чыккан китепчелери эле. Атак биз базардан эле сатып алганбыз. Анан биз өзүбүз айдап алып кирген эмеспиз бул машиналардычы. Биз базардан сатып алганыбыз жөнүндө эле маалыматыбыз бар. Ошол документти легалдаштыруу боюнча ушул маселени баягы биринчи этап, экинчи этап менен чечүү бул туура эле маселе. Негизинен документи чистилер, азыр армянский номер деген машиналар минип жүрүшөт. Аларды биринчи этап болсо, анан экинчи этапта биздин машинанын абалына жараша өткөрөбүз дегени бул да туура чечим. Анан Бул сыяктуу өлкөдө аталган номерлүү 15 миңдей автоунаа бар. Аларды мыйзамдаштыруу талабы буга чейин бир канча жолу көтөрүлүп келген. Эми мыйзамсыз ташылып келген унаалардын маселеси 3 этап менен легалдаштырылат. Ал үчүн атайын жоболор иштелип чыгат. Мыйзамдаштыруу этаптары: биринчи кезекте документи бар автоунааларды каттоо. Экинчи этапта документтери жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген унаалар каттоого алынат. Андан тышкары документтери жок автоунааларды тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Аталган номердеги унаалардын 90%-нын документи жок. Алса Ош шаарында Абхаз армиян номерлүү бир дагы унаа транспорт каражаттарын каттоо агенттигинде катталган эмес. Бүгүнкү күндө эгерде ээсинен учурдан чыгып келген болсо, биз сөзсүз түрдө каттоого алабыз. Эгерде учурдан ал жактан чыгып келбеген болсо, армия номер болобу башка болобу эч кандай каттоого алынбайт. Бүгүнкү күндө каттоого ала элекпиз. Анын үстүнө бизге дагы бир дагы жаран кайрыла элек. Ошо армия номер, Абхаз номерду каттап бергиле деп биздин унаага келе элек да, мен билгендей эч бир. Чет мамлекеттен келип турган болсо, алар сөзсүз түрдө таможня процедурадан өтөт. Ошол жактан учурдан чыгып келди, бизге растаможка болду. Растаможка кылгандан кийин лабораторияда өтөт. Лабораториядан өтүп келгенден кийин анан биз каттоого сөзсүз түрдө алабыз. Эч кандай проблемасы жок. Буга чейин аталган номерлүү унаалардын көчөлөрдө жүрүүсүнө тыюу салынып, массалык текшерүүлөр жүргөн. Анын негизинде Ош шаарында 125 автоунаа Оштогу Бажы терминалына киргизилип, кармалып турат. Тиешелүү документтери жок экени аныкталып, Бажы биримдигинин порталынан текшерилген. Ага катар жол кырсыктарынын көпчүлүгү оң рулдүү унаалардын катышуусу менен катталып жатыптыр. Акыркы өткөрүлгөн рейдтен кийин Ош шаарынын аймагында саналуу гана унаалар калды. Алардын баарын текшерип көргөнбүз. Текшергенде ушул каттоосу чыккан. Ушу атайын бажы кызматынын берилген сайтынан текшергенибизде алар ушул өздөрүнүн өлкөсүндө каттоого жүргөн унаалар. Бирок алардын арасында дагы бир чукул текшерүү керек. Ошо негизинде анан жыйынтык чыгарыш керек. Ооба, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой декабрь айында ушул бажы кызматы рейд өткөргөн. Биздин кызматкерлер менен биргеликте ошондо ушул 100дөн ашык унаа айыпкорго коюлган себеби ушул базада катталбаган унаалар болгон үчүн мыйзамсыз кирген деп. Кыргызстанда 2025-жылы оң рулдүү автоунааларды ташып келүүгө тыюу салынган. Евразия экономикалык биримдигинин Бажы кодексинин 264-205 беренелерине ылайык Абхазиядан алынып келинген автоунааларды башкага берүүгө жана ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Алмагүлерке Байгызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.